Ilgeri Аксынын Кароо деген жеринде Ташкул деген бай той берип калат. Тойго Аксынын абилети менен Сулайманкул датка баш болгон Кара Суудан Алишер Газы, Баяалы би, Садыр бийлер, Тегенеден Осмонбек болуш, Малгандыдан Субан болуш, Ниязалыдай комузчусу менен Жеңи Жоктой акыны менен бир топ өнөрпостор келип түшөт. Анжыянды кыргыздардан Жедигерлик Семетей болуш баш болгон Чаңкенттик Нишанбай би, Багыштагы Түлөкө би, Чөкөтай Жолдош деген байлар Барпыдай акыны менен келип түшөт. Тойду Жеңи Жок менен Нурмолдо жар чакырып эл менен учурашып ырдап, тойдун шаанисин айтып, Аксынын элин айтып, көркөм артык жерин айтып, эл башкарган эренин айтып, пейлигенен беренин айтып, айрыкча Жеңи Жок акын көпкө чейин ырдап барып токтойт. Ошондо Семетей болуш Сулайманкул датка карап, бу той башталганы Жеңи Жоктун ырын угуп атабыз. Жалалабад өзгөндөн Барпы деген акын келди эле биз менен. Барпыга дагы кезек берели дейт. Жеңи Жок менен айтыштыралы. Экөө эски тааныш экен, элдин черин жазып отурсун деп. Ошол жердеги эл жакшылары 35 аттын пулун байгеге саят. Ошондо Семетей болуш башта Барпы болам, кезек сеники дегенде Барпы акын кыргыздын наркында, акындардын салтында улуусу баштайт деп Жеңи Жокко кезек берет. Ошондо Жеңи Жок акын комузун күүлөп, табышмактатып Барпы акынга суроо салып ырдап баштайт. Жети кабат асманды жайгаштырган ким экен, жансыз жаткан жер бетин жашыл кылган ким экен? Жер аламды суктантып асыл кылган ким экен? Жердин бетин кут кылып, жер бетине жуп кылып жан жараткан ким экен? Бирде күндү көрсөтүп, кайра түндү көрсөтүп кыймылдаткан ким экен? Тамашасы керемет таңдандырган ким экен? Абат кылып гүлдөтүп ой шаңдандырган ким экен? Асман жердин арасын алыс кылган ким экен? Күн нурун көктөн чаштырып калыс кылган ким экен? Боло турган тагдырды, турмуштагы жазмышты көрүп турган ким экен? Акыл менен чечмелеп ой бөлүп турган ким экен? Буйругуна жазмыштын көнүп турган ким экен? Азезилди таш менен уруп турган ким экен? Мусулмандын көңүлүн ой ошо буруп эле турган ким экен? Деп Жеңи Жок ырдап бүткөндө Барпы акын илгиртпей туруп, Жеңи Жоктун табышмагына мындай деп жооп берип атат дейт. Жети кабат асманды жайгаштырган бир Кудай, жердин бетин кут кылып, жер бетиге жуп кылып, эркек менен ургачы экөөбүнү туш кылып, бири-бириге жуп кылып, эл жараткан бир Кудай, бирде күндү көрсөтүп, кайра түндү көрсөтүп, кыймылдаткан жер болот, тамашасы керемет, таңдандырган жер болот, абат кылып гүлдөтүп, шаңдандырган эл болот. Асман жердин арасын алыс кылган бир Кудай, күн нурун тегиз тийгизип калыс кылган бир Кудай, боло турган тагдырды, турмуштагы жазмышты көрүп турган бакшы дейт. Буйругуна жазмыштын көнүп турган пенде дейт. Азезилди таш менен уруп турган периште, мусулмандын көңүлүн буруп турган бейиште. Шуну Барпы чечпесе жуда гана болот о кейиште. Деп Барпы акын жооп бергенде Жеңи Жок акын Барпынын оңой эмес экенин байкап, табышмагын андан нары оорлотуп ырдап атат дейт. Шыбактуу жерди жайлаган, шынарлап көктө сайраган, дарака барып комбогон кыш түшсө таштап кетпеген куш чечени кайсы экен? Токойлуу жерди жайлаган, толукшуп жайда сайраган, топурак жерди баспаган кептин барын ушунда. Кайып болгон кышында куш акыны кайсы экен? Кара тоонун төбөсүн кар басканы не болот? Кайнар булак кашатын суу басканы не болот? Кырка турган катар таш ураганы не болот? Түбү менен чынардын сулаганы не болот? Кара тоонун башынан күнүң батты не болот? Ала тоонун башынан ой ошоң айың эле батты не болот?
деп жеңи жогырдап бүткөндө Барпакын жооп берип атат дейт. Шыбактуу жерди жайлаган, шынарлап көктө сайраган, даракка барып комбогон, кыш түштө таштап кетпеген, куш чечени торгойдур, чечпеген шунун оңбойттур. Токойлуу жерди жайлаган, толукшуп жайда сайраган, топурак жерди баспаган, каптын баарың ушунда, кайып болгон кышында, акын булбул өзүдүр, анжияндык Барпакын таап айткан сөзүдүр. Кара тоонун төбөсүн кар басканын сурасаң, кара болгон чачыңдын ак болгонуң эмеспи? Кайнар булак кашатың суу басканын сурасаң, аккан көз жаш эмеспи? Кырка тизген катар таш ураганын сурасаң, тиш түшкөнүң эмеспи? Түбү менен чынардын сулаганын сурасаң, арка болгон атаңдын адүйнө көздөй жол тартып жөнөгөнүң эмеспи? Кара тоонун башыдан күнүң батты дегениң, кадырлап баккан атаңдын аттанганың эмеспи? Ала тоонун башыдан айың батты дегениң, ак сүтүн берген энекең адүйнө көздөй арман күн аттанганың эмеспиң ой деп Барпакын жеңи жоктун табышмагына таамай жана так жооп бергенде, жеңи жок ичинен ойлонуп, бул Барпа оңой акын эмес экен, адам атадан бери жаралгандан бери суроо берип, ислам дининде канча парс бар экенден бери суроо берип, табышмагын андан нары оорлотуп, жеңи жок нырдап турган жери дейт. Келде Барпырчым ба жетпеген алпырчым, узатайын арылап угуп туруп табырчым. Азыр көңүл бургунуң аяры болуп тургунуң, адамзатты жаса деп айтыптыр ким буйругун. Аны кимдер жасадың акыл менен туйгунуң, адамдын асил заты ким, периштелер аты ким? Турган жери каерде, кылган ишин не болот? Кантип жирет бу жерде көрүнөбү көзүңө? Адамдардын сүйлөшкөн түшүнөбү сөзүнө? Адам атаң овенен неге айдалды бейиштен, жылан менен тоос куш жазаланды неликтен? Ушулардын баарына шайтан кантип жетишкен? Пайгамбарга жиберген Кудайдын ким элчисе? Ар адамга ырыскы ким болуптур бөлчүсү? Кудай менен сүйлөшүп келген киши ким экен? Жакын туруп көзмө көз көргөн киши ким экен? Курани Карим китепти жазган киши ким экен? Касиеттүү Медина салган киши ким экен? Өлгөндөрдүн жандарын алып жүргөн ким экен? Сандыгына чогултуп салып жүргөн ким экен? Жан берип турсун деп булутту ким жаратты? Дүйнө жүзүн кыдыртып шамалды ким таратты? Ай күн жылдыз асман жер буларды ким жаратты? Учсуз түпсүз асманга жылдызды ким таратты? Түнү менен издешип табышпаган ким экен? Өз баласын башкага табыштаган ким экен? Айта берсем кеп менен бардык нерсе чек менен, бирисиз бири күн көрбөйт, бул эмине кеп деген? Болсун үчүн тирилик тынбай иштеп жүгүрүп, башкарып турган каны бар, башкача күчтүң алы бар. Биригишип жашаган, мактай турган жагы бар, ушул кайсыл жаны бар? Өздөрүнчө тили бар, өчөшүп тийсең биринен өчүн алар жини бар. Өлүмдөн кайра тартпаган өкүмдүгүн билип ал, ошол кайсыл жаны бар? Бир жубуң өлсө бир жубуң өлүп жүргөн кайсы экен? Баш аягын жыйнабай желип жүргөн ким экен? Дүйнө сырын чечмелеп берген китеп кайсы экен? 18 миң аламдын ою менен нимерип бийлеп турган ким экен? Күпүлдөгөн деңиздин күчтүү жери кайда экен? Көктүреген тоолордун бийик жери кайда экен? Бүт бардыгы каяктан айбанатты бийле деп Алла кимди жараткан? Адамзаттын денесин эминеден жаралды, ай жылдыздар көрүп бербей айтчы кантип таралды? Ажыратып айтып бер адал менен нарамды. Буйрук тагдыр деген бар, бул эмине болучу? Кордук зордук деген бар, ал эмине болучу? Пайгамбардан канча өткөн, сахабалардан канча өткөн? Тозоктун кандай белгиси, жаннаттын барбы белгиси? Азамат эрден намыс бар, аккан суудан алыш бар. Айтып берчи чырагым, Куранда канча парыз бар,
исламда канча парыз бар. Ишенбесең намыс бар, иманда канча парыз бар. Ынанбасаң намыс бар, намазда канча парыз бар. Начар билсең намыс бар. Амру маруф деген бар, илимде канча парыз бар. Накый мункер дегендең оокатында канча бар. Гусулда канча парыз бар, даратында канча бар. Таямумда канча бар. Тамырын таап айтып бер, туура жооп кайтып бер. Туш-тушунан көрүп бер, туура болсун бөлүп бер. Алың жетсең айтып бер, азыр жообун кайтып бер. Аныктап барын көрүп бер, ой, барпың акылга эле салып бөлүп бер. Деп жеңи жок акын ырын токтотот. Эл барпыны кандай жооп берет экен деп күтүп калышат. Ошондо барып акын чөгөлөй калып, эки колун бооруна алып кечиресиздер агайын. Мен жеңи жоктун ырына, жеңи жоктун табышмагына жооп бере албаймын. Медресени окуган эмес элем, илимим жок эле. Туура эмес жооп берип алсам, Кудай алдында, эл алдында шарият илим уруп кетер. Мен жооп бербей ак жеңилдим дейт. Ошондо Сулайманкул датка ушунча оор суроолорду берген жеңи жокко да рахмат. Жооп бере албайм деп мойнуна алган барып акынга да рахмат. Бирок бул суроонун жообун укпаса, элдин моокуму канбай калат. Жеңи жок балам, өзүңдүн сурооңо өзүң жооп бер дейт. Ошондо жеңи жок акын өзүнүн суроосуна өзү жооп берип, ырдап турган жери дейт. Бул дүнүйө жаралганы буйругу менен Алланын Жабирейил периште Арафаттын тоосунан уруксат алып Кудайдан адам жасабылайдан жан киргизген эмеспи? Ошол адам атанын кабыргасын чыгарып, обоне жазап келтирип, чебердигин билгизип, ичинде нурду киргизип, ал киргизген эмеспи? Жүрөктөрдү соктуруп, кан жүргүзгөн эмеспи? Раббил Ала дегенде адам атаң обоне тура келген эмеспи? Алла Таала көңүлүн бура келген эмеспи? Адам атаң обоне бейиштин төрүн жайгылды, бейиште неге болот деп көрө албай шайтан кайгырды. 7 кабат бейиште жылан тоос кайтарды, алтын берип экөнү минтип шайтан алдады. Бейиштин кирип ичине обонеге жегинде, ооз тийип көргүндө буудай берип ичине. Обоне бейиш булгаптыр, оңду жумуш кылбаптыр. Кары келип Кудайдын адам атаң обоне экөнү катар айдаптыр, тындырып көнүн жайлаптыр. Кудай кармап жыландын 40 бутун чаап кесиптир, кароолчусун бейиштин түбүнө минтип жетиптир. 40 буттан жылан ажырап, бутсуз сойлоп кетиптир. Ар жерге тууп карабай, тоос куш болсо тентиптир. Жылан менен тоос куш жазалышкан ушундай, жалганы жок кымындай. Уламадан уланып бизге жеткен бузулбай, периште нурдан жаралган Кудайымдын кулдары. Бирок көзгө көрүнбөйт, кызмат кылат бул дагы. Ар пенденин күнөөсүн жазып жүргөн ушулар, кыямат күнгө жеткенче ташып жүргөн ушулар. Кудайдан пайгамбарларга болуп турган элчисе Азирети Жабраил ырыскы бөлгөн пендеге өз мөөнөтүн өткөрбөй, бир жерге катып жашырбай, керек болгон учурда бир тамчысын калтырбай өкүм кылган булутка Азирети Микаил пенделердин жандарын ала жүргөн ким десең Азиреил эмеспи? Пенделердин жандарын сандыгына чогултуп сала жүргөн ким десең Исрафил эмеспи? Калами шари улук сөз, Кудайдан келген ыйык сөз. Кудай досу Мухаммед барып келген эмеспи? Бир барагын жоготпой ыйык Куран китебин алып келген эмеспи? Жан болуп турсун деп булутту Кудай жаратты, дүйнө жүзүн кыдыртып шамалды Кудай жаратты. Ойлоп пенде чечпеген амалды Кудай жаратты. Ай күн жылдыз асман жер барын Кудай жаратты. Түнү менен издешип табышпаган таптакыр, итак менен сүтак дейт, өз баласын башкага табыштаган күкүк дейт. Айта берсек кеп менен бардык нерсе чек менен, бирисиз бири күн көрбөйт, жамгырсыз жер көгөрбөйт, күндүн алтын нурусуз сулуулукка бөлөнбөйт. Токой кыйса суу болбойт, көлсө болсо куу болбойт, кийиги болбойт, тоо болбойт, бешенеде болбосо бейли жаман оңолбойт. Башкарып турган каны бар, башкача күчтүн алы бар, ынтымактуу жашаган үйрөнө турган жагы бар. Муну кайсы десеңер бул кумурска жаны бар, топтолушуп жашаган тили бар десең тили бар, тийип койсоң уюка топтолуп кубар жини бар. Азыр айтам билип ал, ары деген жаны бар. Бир жубуң өлсө бир жубу өлүп жүргөн куу
болот, баш аягын жыйнабай желип жүргөн суу болот. Дүйнө сырын чечмелеп берген китеп Куран дейт. 18.000 аламды бийлеп турган Кудай дейт. Мухиттеги толкундун күчтүү жери түбүндө ыйманы бар пендеден жакшы иш келет түңүлбө. Адамзаттын денеси ак турпактан жаралган, акырындап көбөйүп ар тарапка таралган. Союлган мал адал дейт, союлбаган арам дейт. Унутулат жакшы иштер, унутулбайт жаман дейт. Буйрук тагдыр деген бар, бешенеңден көрөсүң. Тагдыр жазсаң айла жок, аргасыздан көнөсүң. Ооруганы жаныңдын, ошол гордук эмеспи? Кара ниет адамдын иши зордук эмеспи? 124.000 пайгамбар булар өткөн эмеспи? Бул дүйнөдө ким калган? Баарын жалмап шыпырган, сен экенсиң шум жалган. Күн менен түн алмашып өтүп келген эмеспи? Өмүр көчү токтобой көчүп келген эмеспи? Эмгектенип адамдар энчи табат эмеспи? Оозун ачып жалкоолор куру калат эмеспи? Жер жүзүндө жалгыз күн нурун чачат эмеспи? Тозоктун кайсы белгиси? Тоңдуруп суук кыш келди. Тозоктон ушул бир белге. Жаннаттын кайсы белгиси? Жайнатып жазда гүл берди. Жаннаттан ушул бир белге. Алсыздарга арыз бар, айтып берем чырагым. Куранда канча парыз бар. Экинчи жолду жолуктук, экөөбүздө намыс бар. Тил жүгүрүк, ой күлүк, оңой ырчы болбойсуң. Жетилерсиң сен жүрүп, парыздын баары 40 болот. Айтпасам ичим бук болот. Исламда болот 5 парыз, илгиртпей аны байкаңыз. Биринчиси ыймандыр, мусулман кызмат кылгандыр. Экинчиси намаздыр, шайтанды Кудай көрсөтпө, жолуктурбай адаштыр. Үчүнчүсү зекеттир, үйдөгү малданыңдан үлүшүн бөлүп береттир. Төртүнчүсү орозо, 30 күн кармап туптура мамиле кыл ошого. Бешинчиси ажылык, барып келгин Меккеге, болсоң эгер каржылык. Ыйманда бар 7 парз, биринчиси бул сенин Алла Таала кудурет, бардыгынан ишенгин. Экинчиси периште, жардамы болот көп иште. Үчүнчүсүн сурасаң, ишенгиндин ишиңе, Курани Карим китепке. Төртүнчүсүн сурасаң, пайгамбардын бардыгы болсун дайым эсиңде. Бешинчисин сурасаң, кыямат кайым болот деп болсун дайым сезимде. Татарынан адашпа, 12 парз бар намазда, бир парзы болот илимде. Берилген илим билимге, болсун дайым дилиңде. Амри маруф бир парз, аткарбасаң буларды, акыры кийин жагында абыдан болот чоң налыш. Окаттан 2 парз бар, ой калбай койсоң намыс бар. Адал менен арамды ажыратып тааныш бар. Келип жеттик гусулга, 3 парыз бар ушунда, тааныштырып айтабыз. Таямымда 4 парыз, бардык эле болдуң эй 40 парыз деп жеңи жок ырдап бүткөндө, акындын тапкычтыгына, ырдаганына олтурган элдин баары там берип, күтүрөгөн көпчүлүк өздөрүнчө сүйлөшүп, күбүрөшүп кайтышкан экен.